Жаз жылдын эң кооз жана эң кубанычтуу мезгилдеринин бири. Кыштын узак жана суук күндөрү аяктап, жаратылыш кайрадан жанданып, жаңы жашоого кадам таштай баштайт. Күн жылып, асман ачык болуп, айлана тегерек жарык жана жылуулукка толо баштайт. Жаз келгенде карлар акырындык менен эрип, жер бетинен жашыл чөптөр көрүнөт. Дарактардын бутактарына майда бүчүрлөр чыгып, көп өтпөй кооз жалбырактарга айланат. Гүлдөр ачылып, жыпар жытын айланага таратып, табиатты кооздукка бөлөйт. Бул мезгилде куштар да алыскы жактардан кайтып келишет. Алар бак-дарактарга конуп, шаңдуу сайрап, жаздын келгенин жар салып тургандай сезилет. Куштардын жагымдуу ү адамдардын көңүлүн көтөрүп, жүрөгүнө кубаныч тартуулайт. Жаз табиаттын гана эмес, адамдардын да жандана турган мезгили. Күн узарып, адамдар сыртта көбүрөөк убакыт өткөрө баштайт. Балдар аянтчаларда ойноп, жаратылыштын кооздугун көрүп кубанышат. Ал эми дыйкандар талаага чыгып, жер айдап, жаңы түшүмгө кам көрө башташат. Жерене жаз мезгилинде өзүнүн берекесин тартуулап, адамдарга молчулук алып келет. Дарактар гүлдөп, бакчаларда түркүн жемиштердин гүлдөрү ачылат. Бул көрүнүш жаратылыштын кандай керемет экенин дагы бир жолу эске салат. Жаз үмүттүн жана жаңылануунун символу. Бул мезгилде адамдар жаңы максаттарды коюп, жаңы иштерди баштоого аракет кылышат. Табиаттагы ар бир жашыл жалбырак, ар бир ачылган гүл жашоонун уланып жатканын билдирет. Жаратылыштагы бул кооз өзгөрүүлөр адамдарга да дем күч берип, жакшы иштерге шыктандырат. Ошондуктан жаз мезгили кубанычтын, эмгектин жана үмүттүн мезгили болуп эсептелет. Жаз табиаттын жылмайган учуру. Анын кооздугу, жыпар жыты жана жандуулугу ар бир адамдын жүрөгүнө жылуулук тартуулайт. Ошондуктан жаз мезгили ар бирибиз үчүн өзгөчө мааниге ээ.